Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Ким бизди биринчи жолу көрүп жатса, биздин YouTube каналда ден соолукка байланыштуу видеолор чыгып турат. Ташказан, бүйрөк, боор, ичегилер, мээ жөнүндө жана алар менен байланыштуу ооруларды алдын алуучу кеңештерди беребиз. Бүгүн биздин сөөктөр жөнүндө кеп кылабыз. Сөөктөрдү ооруткан азыктар жана адаттар жөнүндө сөз кылабыз. Видеонун башкы максаты сөөктөрдү жакшы абалда кармоо жана сөөктүн ооруларын алдын алуу. Биздин скелет бүткүл денебиздин тирүүчүсү жана аларга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Скелет жок болсо биз тик туруп баса алмак эмеспиз. Бирок көп учурда айрыкча азыркы 21-кылымда туура эмес тамактануу менен жана ар кандай сөөктөрүбүз сүйбөгөн адаттарды кылып атып, сөөктөрүбүздү алсыз кылып алып атабыз. Кандай азыктар жана кандай адаттар биздин сөөктөрдү ооруга алып келет жана алсыз кылат, аларды дагы билип жүрүүбүз керек. Төмөндө кандай нерселер биздин сөөктөрдү талкалайт, кандай адаттардан негиз эле баш тартышыбыз керек, ошолордун бардыгын карап чыгабыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз жана сиздин 206 сөөгүңүз тең жакшы абалда болот. Анда эмесе кеттик. Кимде ким мурун дептер ачып болсо, тема жазып коюңуздар: сөөктөр үчүн зыян азыктар жана адаттар деп. Биздин кээ бир көрүүчүлөрүбүз ушундай. Биз видео баштаганда кадимкидей лекция жазгандай эле жазып алышат. Бул албетте кубантпай койбойт. Жума сайын бизде жаңы видеолор чыгып турат. Өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып, коңгуроону басып коюңуз жана ар дайым ден соолукта болуңуз. Биринчи, биздин сөөктөргө эң терс нерсе бул туз жана туздуу азыктар. Негизи эле көп өлчөмдөгү туз зыян экенин дайыма айтып келебиз. Бул жакта алар сөөккө дагы начар жактарын тийгизет. Тузда натрий бар. Ооба, бул натрий хлор, башкача аталышы. Ал эми организмдеги натрийди кальций сүйө бербейт. Иштин баары бул жакта, достор. Эгер биз бир күн ичинде 2,5 грамм туз жесек, бул болжол менен жарым чай кашык туз. Эми тамакка кошобуз, салат жана башкаларга кошуп 2,5 грамм колдондук дейли. Ошол 2,5 грамм туз биздин сөөктөрдөн 40 миллиграмм кальцийди жок кылат. Ал эми кальций деген бул сөөктүн көпчүлүк бөлүгү. Башка элементтер дагы бар, бирок сөөктө кальций негизги элемент болуп эсептелинет. Ал эми азыр баарыңар билгендей туздуу азыктар көп. Туздуу кылып майга кызартып кууруп койсо, аябай кандай даамдуу болот. Бирок канчалык көп өлчөмдө туз жесек, сөөктөрдөгү кальций ошончолук жоголо берет. Башкача айтканда, сөөк алсыз болуп калат. Жаш кезде балким байкалбайттыр, бирок убакыт өткөн сайын сөөктөрдүн тканьдары начарлап, сөөк бузула баштайт. Консерваланган азыктарга басым жасайлы, анткени кандай консерваланган азык болбосун туздуу болот. Анткени туз универсалдуу консервант. Бул жактан жыйынтык: тузду канчалык аз колдонсок сөөктөргө ошончолук жакшы, канчалык көп колдонсок ошончолук начарлайт. Кийинки газдалган суусундуктар, газдалган лимонадтар. Эми газдалган суусундуктар жөнүндө көбүнчөңүздөр эле билесиздер. Ал жакта чойгон шекердин дозасы бар. Андан сырткары таттуу газдалган суусундуктарда, газдалган лимонад соктордо фосфор кислотасы деген зат бар. Ал биздин сөөктөгү кальцийге түздөн түз тиешеси бар. Эгер абдан көп өлчөмдө газдалган таттуу суусундуктарды ичсек, биздин сөөктөгү кальцийди жууп кетет. Азыр карагыла, эгер кола ичсеңер, ал эми коланы бардыгыбыз эле ичкенбиз. Кола ичкенден кийин тишиңер бир башкача. Тишиңерге тишиңерди сүрүп көрсөңөр, башкача бир жийиркеничтүү сезимдер болот тиште. Бул фосфор кислотасы таасир бергенде ушундай. Орто фосфор кислотасы биздин тиштерге эң эле зыян. Бул башы гана. Организмге киргенден кийин ал албетте сөөктөргө дагы терс таасирин берет. Кийинки трансмайлар. Трансмайлар шекер сыяктуу эле зыян экени белгилүү. Орусча транс жыры деп коет. Трансмайлар жүрөк кан тамыр системасына кандай таасир тийгизет мурунку чыгарылыштарыбызда айтып бергенбиз. Бүгүн трансмайлар сөөктөргө тийгизген таасири жөнүндө айтып беребиз. Трансмайларды колдонгондо биздин организмге К витамининин тарашын тосуп салабыз. Башкача айтканда, К витаминин блокируйт этип салабыз.
К витамини эл арасында көп деле айтылбайт. Мисалы А витамини, С витамини, Б витамини деп эле угуп келебиз, ал эми К витамини көп деле угулбайт. К витамини медицинада белоктун синтезине керек. К витамини адам үчүн маанилүү. Алар сөөктө белок торчосун түзүшөт. Башкача айтканда белоктун сеткасын түзөт. Дал ушул сөөктөгү торчого кальций жармашат. Эгер трансмайлар көп болсо, ал торчо жок болуп калат жана кальций сөөккө жармаша албай калат. Элестетүү оңой болуш үчүн ушундай жөнөкөй тил менен түшүндүрдүк. Түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлойбуз. Ал эми трансмайлар деген эмне, кайда бар десеңиз, бул дээрлик бардык кондитердик азыктар, торттор, пирожныйлар, маргарин дагы трансмай болуп эсептелинет. Сүттөн жасалган азыктарда дагы кээде кошулуп келет. Сапатсыз печеньяларга, сапатсыз шоколадтарга кошулуп келет. Эми трансмайларды көп жерден жолуктура алабыз. Кийинки биздин сөөктү талкалачу нерселер бул алкоголдук ичимдиктер жана тамеки чегүү. Алар эстрогендин деңгээлине таасир берет. Ал эми алар өз учурунда биздин сөөктүн бекем болушуна тиешеси бар. Жөнөкөй тил менен биздин сөөктөрдү сынып кетчү касиет менен камсыздайт. Сөөк бир жерге катуураак урунуп кетсе, жарака кетип, сынып кетип, ошондой учурларды көп кылат. Орустарда хрупкий деген сөз барго, алкоголдук ичимдиктер, тамеки чегүү сөөктөрдү ошондой хрупкий кылып салат. Микронутриенттер жөнүндө өзүнчө айтып кетпесек болбойт, анткени бул дагы маанилүү. Кальций жана Д витамини. Алтын стандарт деген бар, ал жакта адамга күнүнө 1 граммдан кальций керек деген. Албетте башка дагы далилдер менен изилдөөлөр дагы бар жана ал жакта адамга 200 миллиграмм деле жетет деген сөздөр бар. Жогоруда айтылган стандарттан 5 эсе аз. Жетиши деле мүмкүн, бирок оптималдуу дозировка бул суткасына кальцийди болжол менен 1 грамм колдонуу. Эгерде кальцийди жетишсиз колдонсок, жетишсиздиги жылдан жылга чогула берет. Бул айрыкча боюнда барларга дагы маанилүү, анткени боюнда бар кезде кальцийди жетишсиз өлчөмдө алса, курсакта чоңоюп аткан бала кирген тамактан эмес, түздөн түз өз апасынан алууга мажбур болот. Ошондуктан боюнда бар кезде кальций жетишерлик өлчөмдөгү азыктарды жеп туруңуз. Жана башында Д витамини жөнүндө айта кеттик. Д витамини менен чогуу кальцийди колдонсоңор, организмде алар чогуу бир нече эсе жакшы өздөштүрүлөт. Атайын ушунун негизиндеги кошулмаларды дагы аптекада сатышат, кальций, витамин D3 деп. Бул бекеринен эмес. Эгер сиз азыр кальций колдонуп жатсаңыз, аны Д витамини менен чогуу колдонгула демекчибиз. Чогуу колдонсоңуз, организмде алар чогуу бир нече эсе жакшы өздөштүрүлөт. Жыйынтык ушундай. Кийинки пункт — физикалык активдүүлүк. Албетте баары билет, физикалык активдүүлүк, физкультура, ар кандай көнүгүүлөр, ар кандай гимнастикалар, негизи эле спорт, остеопороз оорусун профилактика кылганга, биздин сөөктөр бекем болушуна, муундарга дагы жакшы жагын тийгизерин. Остеопорозду бир нече жолу айтып өттүк. Ал эмне болгон оору десеңиз, ал сөөктөрдүн алсыз болуусу. Оор мисалы 10 килограммдан ашык нерселерди көтөрө албай калат жана сөөк бир жерге катуу тийип кетсе, жаракалар пайда боло берет. Кичине бийик жерден секирсе, сөөктүн сынып кетүү коркунучу болот. Ошондой оору. Ошол физкультура, ар кандай гимнастикалар, спорт, остеопороз оорусун профилактика кылганга жардамы чоң. Бул жактан күчтүү талап кылган нагрузкаларды да кылып тургула демекчибиз. Орусча силовые нагрузки деп коет, ошолордон өз жашооңузга кошуп туруңуз. Бул турникке тартылуу, брусьяга тартылуу, гантель менен машыгып туруу, отжимания жана башка. Албетте эркектер үчүн өзүңүздүн салмагыңызга жараша штанга көтөрүп туруу дагы ашыктык кылбайт. Анткени күчтүү талап кылган нагрузкалар остеопороз оорусун эң жакшы профилактика кылган ыкмалардын бири. Бул жактан айта кетчү нерсе, эгер сиз орто жашка келип калсаңыз, 50 жаш же балким 60 жашка келип калсаңыз, сизде жогоруда айтылган көнүгүүлөргө каршы көрсөткүчүңүз жокпу, бир сыйра текшерип алыңыз. Же жаңыдан баштап жатсаңыз, абайлаңыз жана мурун ошондой көнүгүүлөрдү кылып жүргөн балким тренер, балким инструктор адамдардан кеңеш сурап алсаңыз эң жакшы болот. Анткени билбей туруп эле киришсеңиз, кайра өзүңүзгө зыян алып келип алышыңыз ыктымал.
Отжиманияны туура эмес жасап алып, оорураак салмакты туура эмес көтөрүп алып, өзүңүзгө өзүңүз зыян алып келип алышыңыз дагы мүмкүн. Травма алып алышыңыз мүмкүн. Эгер күчтүү талап кылган ыкмаларды, көнүгүүлөрдү акырындан грамотно кылсаңыз жана каршы көрсөткүчтөр сизде жок болсо, дал ушул күчтүү талап кылган көнүгүүлөр биздин сөөктөрдү эң сонун бекемдейт жана бул тастыкталган. Кийинки кофеин. Кофеин дагы биздин сөөктөгү кальцийлерди жууп кетүү касиети бар. Албетте эртең менен бир кружка кофе ичип койсоңуз эч нерсе эмес. Зыяны өтө көп колдонгондо башталат. Муну изилдөөчүлөр эсептеп көрүшкөн, 100 мг кофеин 6 мг кальцийди жууп кетет деп табышкан. Жөнөкөй тил менен 100 мг кофеин сөөктөгү 6 мг кальцийди жок кылат. 100 мг кофеин деген бул болжол менен бир кружка кофеге барабар, же болбосо 2 кружка жакшы бекем демделген кара чайга барабар. Чайда дагы кофеин бар. Албетте буга караганда туз бир кыйла коркунучтуу. Бул жакта кальцийди 6 мг жок кылып жатса, бир чай кашык туз бизден 80 мг кальцийди жок кылат. Ошон үчүн тузду бекеринен видеодо биринчи орунга койгон жокпуз. Кийинки жана аякы пасленовойлар тобундагы азыктар, жашылчалар жана жемиштер. Эмне дейсиң кокуй деп чочуп кетишиңер мүмкүн, сиздер деле уккан болушуңар керек. Овощи семейства пасленовых деп. Пасленовое деген кыргыз тилинде бир нече варианттар бар экен, бирок ар кайсы сөз менен сиздерди кыйнабай, пасленовое деген бир эле сөздү колдонолу дедик. Кеңири билем десеңиз интернеттен жазып окуп көрсөңүздөр болот. Пасленовый тобундагы жашылчалар. Эгер сөөктөрүңүз, муундарыңыз ооруганда, көп учурда врачтар ушул пасленовый жашылча жемиштерди өзүңүздүн тамактанууңуздан алып салууну сунуштайт. Пасленовый жашылчалар азыктар деген кайсылар десеңиз, тизмесинде көптөгөн жашылча жемиштер бар. Эң эле бизге таанымал булар биринчи ирет помидор, калемпир, картошка, баклажан. Бизге жегенге ылайыктуулар. Бул азыктар албетте керек, бирок себеби жок эле жебей койгула дебейбиз. Эгер сөөктөрүңүз сак, муундарыңыз оорубаса, албетте колдоно бериңиз. Эгер сөөктөрүңүз ооруса, сакайгычакты чектеп туруңуз. Анткени пасленовыйлар тобундагы азыктар сөөктөр ооруса, аларда сезгенүүлөрдү чакырып, андан өсүп остеопороз оорусун чакырат. Эгерде сиздин сөөктөр ооруса, бирок ушул пасленовыйлар тобундагы азыктарды жей турган болсоңуз, кальцийдин өлчөмүн адекваттуу түрдө колдонуңуз. Суткасына 1 грамм жана D витамини менен чогуу. Бул ыкма сөөгү ооруп турган кезде пасленовыйлар тобундагы азыктардын тийгизген зыянын компенсация кылып, кичине болсо дагы зыяны тийбегендей кылып турат. Мына ушундай достор, кичине болсо дагы видеодон пайдалуу нерселерди алдыңар деп ишенебиз. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Ден соолугу YouTube каналы болду. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканча сак саламатта жана ден соолукта болуңуз.